Түштүк аймактык жүрөк кан тамыр хирургия илими борборунда Жалал Абад мамлекеттик университетинин аспиранттары менен биргеликте туаса жүрөк кемтиги бар бейтаптарга заманбап ыкма менен операциялар жасалууда. Буга чейин бул өтө сейрек кездөөчү, мындай сейрек жасоочу операциялардын бирисине кирет эле. Операциянын артыкчылыктары бул биринчиден баланы уктатпай эле, мындай айтмакчы наркозу жок, кесүү эмес, кичинекей түтүкчө аркылуу менен бир ийне саюу менен эле жасай турган операциялардын бириси. Операциядан кийин эле эртең 2-3 күндөн эле үйүнө чыгып, ошо мурунку жашоосунда мындай айтмакчы кыймыл аракеттерине мурунку деле болуп эсептелинет. Жарым жылдан көзөмөлдөн кийин толук кандуу мындай дени сак бала катары эсептесе болот. Адистердин айтымында операция болгону 10 мүнөттүн ичинде аяктайт. Мунун медицина багытында билим алып жаткандар бул жайда илимий иштер менен катар практикада өтөөгө болот. Ал үчүн борбордо бардык шарттар каралган. Мамлекет тарабынан бесплатный бекер баягы осур инфаркт деп коет, тамыр тосулуп калып пациент кыйналган учурда бизден бекер центрибиз бар. Азыркыда акүлдергилерге башка жерге караганда биздики 2 эсе арзан десек болот да. Процесс учурунда Жалал Абад мамлекеттик университетинин профессорлору жана жүрөк хирургтары тарабынан сырттан компьютер аркылуу көзөмөл жүргүзүлүп турат. Бул иш учурунда кемчилик кетпөөсү үчүн маанилүү. Южный региональный научный центр сердечно-сосудистой хирургии, являясь клинической базой ЖАГУ, ведет исследования в различных направлениях у пациентов с различными пороками или с различными непороками, иными заболеваниями сердечно-сосудистой системы. И мы работаем, изучая тех пациентов, которые обращаются к нам, тех, кого мы оперируем, мы наблюдаем их после и сопоставляем результаты тех операций, какие мы сделали, с тем, что мы знаем, как делается в мире. И расчет наш, что мы в данной ситуации сделали то, что сделали бы, там, скажем, те мастера, которые придумали такие окклюдеры. То есть мы здесь готовы говорить, что эта операция ничем не отличается от тех, кто является ее авторами. Заманбап ыкмада операция бейтаптын буту аркылуу жүргүзүлүп, жүрөккө жетип, кемтик болгон тешикче калыбына келтирилет. Бул ыкма бейтаптардын организмине жеңилирээк таасир берип, тез сакайып кетишине шарт түзөт. Проведенные через малый прокол в сосуде доставляются в сердце без травмы для организма. Пройдя через данный дефект, катетер провел одну часть зонтика, и она раскрылась. Потом дальше, подтягиваясь назад, катетер обнажил другую часть зонтика, и она раскрылась и замкнула между собой перегородку, закрыв ее тем самым. Обязательным условием контроль, который был произведен тут же в операционной, до и после был сделан ультразвук, и на рентгене мы видели хороший эффект, как два зонтика стоят, и ультразвук подтвердил отсутствие потока через этот дефект после хорошо проведенной операции. Мындан сырткары акыркы учурларда кадр маселесин чечүү максатында борбор Жалал Абад мамлекеттик университети менен тыгыз кызматташып, практикалык иштерди биргелешип жүргүзүп келет. Университетте аспирантурада билим алып жаткан жаш адистер да келип, тажрыйба топтоого мүмкүнчүлүк алышууда. Бүгүнкү күндө Жалал Абад мамлекеттик университети менен бирликте илимий бөлүм менен тыгыз иштеш баштадык. Биз бияктан жаңы администрация катары 1 айдай болуп калды. Ишти жумушту баштап, ошо 1 айдын ичинде биз аспиранттардын күчөтүү маселесине, ошо менен кошо дипломдон кийинки үйрөтүү маселеси, ошо менен кошо студенттер, дарыгерлердин илимий өркүндөтүү маселесине чоң иштерди баштадык. Ошо менен кошо аспиранттар менен иш өткөзүп, азыркы ошол жаңы инновациялык операция маселелерди киргизүү максатында жүрөбүз. Ошонун алкагында илимий иштерди алып баруу максатында иш жүргүзүүлөрдү баштап. Маленький диагоналка тосулду окшойт.